элинде байыртадан айтылып келгендей, адамдын эң сонун нерсе акылы менен билими. Демек балдар, билим алууга талпынып, көптөгөн чыгармаларды окуп, китептерди окуп, татыктуу инсан болууга умтулгула. Биз өткөн теле сабагыбызда сан огунун жардамы менен кесиндин узундугун же эки чекиттин ортосундагы аралыкты жана сандын модулун табууну үйрөнгөнбүз. Кайталоо иретинде бир мисал карай өтсөк. Турист А пунктунан чыгып, биринчи күнү чыгышты карай 3 километр 200 метр жол басып өттү. Экинчи күнү кайра тескери багытта, башкача айтканда, батышты карай 2 километр 700 метр жол басты. Үчүнчү күнү батышты карай жүрүшүн улантып, дагы 2 километр 500 метр жол басып өттү. Туристтин ар бир күнү кайсы чекитте болгондугун сан огунда сүрөттөп көрсөтүп, жана ал чекиттердин абсолюттук маанисин тапкыла. Эскертүү иретинде А пункту эсептөө башталышы, чыгыш оң багытты карай, батыш сол багытты карай деп белгилейбиз. Туристтин басып өткөн жолун сан огу катары карап, маселенин шарты боюнча турист чыккан А пункт эсептөө башталышы. Ал эми чыгыш оң багытты карай, Чыгыштан баштасаңыз. Ал эми чыгыш оң багытты карай жана батыш сол багытты карай деп белгилейли. Турист биринчи күнү О эсептөө башталышынан оң багытты карай 3 километр 200 метр жүрүп, Б 3,2 чекитине барган. Экинчи күнү сол багытты карай 2 километр 700 метр жүрүп, С 0,5 координаттык чекитине жеткен. Жана үчүнчү күнү ошол эле багытты карай жолун улап, Д -2 координаттык чекитине барып токтогон. Демек, туристтин 3 күндүк жүрүшүнүн токтогон чекиттерин төмөндөгүдөй болду. Биринчи күнү 3,2, экинчи күнү С 0,5 чекити, үчүнчү күнү Д -2 координаттык чекити. Маселенин шарты боюнча чекиттердин абсолюттук маанисин табалы. Алгач, балдар модулдун касиеттерин кайталап кетели. Кана балдар, эстеп көргүлөчү кандай касиеттери бар эле? Туура айтасыңар. 0 сандын модулу 0го барабар. Оң сандын модулу ал сандын өзүнө барабар. Ал эми терс сандын модулу кандай эле? Туура айтасыңар. Ал сандын карама-каршы оң сандына барабар. Демек, модул ичинде 3,2 барабар 3,2-ге. Модул ичинде 0,5 барабар болот 0,5-ге. Жана модул ичинде -2 барабар болот -2-ге. Эми балдар, биздин бүгүнкү сабагыбызга көңүл бурсак. Азыр мен силерге 4 сүрөт көрсөтөм. Сүрөттөрдүн байланышын карап, бир сөз тапкыла. Сүрөттөргө жакшылап маани берип көрөбүз. Эки нерсенин барабардыгы жана нерселердин маселени чыгаруу жолдору. Ошондой эле берилген туйманын аталышы боюнча жана эң негизгиси балдар, белгисиз нерсени издеп жаткан сүрөттөр берилип жатат. Кана балдар, бул сөз кандай болушу мүмкүн? Жакшылап ойлонуп, ой жүгүртүп көргүлөчү. Барабар болуш керек экен, белгисиз нерсе табылыш керек экен. Азаматсыңар балдар, жогорудагы сүрөттөр теңдеме деген сөздү чагылдырып жатат. Себеби теңдеме өзгөрмөлүү барабардык. Анда камтылган өзгөрмөнүн мааниси бул барабардыктын аткарылгандай табуу талабы коюлат. Демек, жөнөкөй сөз менен айтканда балдар, катылып жаткан белгисизди кандайдыр бир формула менен издеп таап чыгарышыбыз керек. Теңдеме бул жалпы математика курсунда чоң бир аалам. Башкача айтканда көп түрү бар жана ар бир теңдеменин ар түрдүү чыгарылышы бар. Азыр балдар, мен силерге эң чоң делген түрлөрүн айта кетейин. Силер жакшылап көңүл буруп угуп тургула. Андан кийин эске тутумуңарды текшерем. Балдар, теңдеменин эң жөнөкөй түрү бул сызыктуу теңдеме. Андан кийин квадраттык теңдемелерди чыгарып баштайбыз. Үчүнчүсү кубтук теңдеме. Андан чоңурагы 4-чү даражадагы теңдемелер. Жана рационалдык теңдемелер, иррационалдык теңдемелер деген бар.
Ошондой эле чоң тема сызыктуу теңдемелер системасы деген бар. Жана балдар, жогорку курста параметрлүү теңдеме, тригонометриялык теңдеме, логарифмалык, көрсөткүчтүү теңдеме жана функционалдык теңдеме, ошондой эле жогорку курстарда дифференциалдык теңдеме деген теңдемелердин түрлөрүн окуйсуңар. 6 слайд. Эми балдар, силерге эс тутумуңарды текшерүү үчүн экранга бир нече формулаларды чагылдырдым. Ушулардын ичинен кайсынысы ашыкча? Кана менин сүйүктүү окуучуларым жакшылап ойлонуп көргүлөчү. Жогоруда айтылган маалыматтарды эске алып, жакшылап ойлонобуз. Таптыңарбы кана балдар? Жакшылап ойлонобуз. Кайсынысы ашыкча? Жогоруда маалыматтарга карайбыз, формулаларга маани беребиз. Туура айтасыңар балдар. Бул жерден модул белгисин камтыган теңдеме ашыкча. Себеби модулдуу теңдеме жогоруда айтылган теңдемелердин эң чоң түрүнө кирбейт. Бирок модул белгисин кармаган бир нече теңдемелерди чыгарсак болот. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы модулдуу теңдеме. Башкача айтканда, модул белгисин кармаган теңдемелер боюнча сөз кылабыз. Сабагыбыздын жүрүшүндө теңдеме жана маселени модулдун жардамы менен чыгарабыз. Башкача айтканда, модул белгисин кармаган теңдемелерди чыгарууну үйрөнөбүз. Кана балдар, азыр мен силерге бир мисал берип көрөйүн. Өзүңөр алгач ой жүгүртүп чыгарып көргүлөчү. М чекити 4,2 чекитинен 3,1 болгон аралыкта чекиттердин координатасын тапкыла. Башкача айтканда, М 4,2 координатынан 3,1 алыстыкта болгон чекиттерди табабыз. Ойлонуп көрүү үчүн силерге бир нече убакыт берейин. Айтасыңар балдар, 4,2 санынан 3,1 санын кошсок же кемитсек, биз издеп жаткан координаттык чекиттер табылат. Текшерүү ирүүтүндө ал үчүн биз эки түрдүү теңдеме түзүп чыгарып көрөбүз. Изделип жаткан чекиттерди x деп белгилесек, 4,2ден 3,1ди кемитсек, жыйынтыгында x барабар 1,1 болот. Ал эми 3,1ди кошсок, x барабар 7,3 болот. Демек, биз 1,1 жана 7,3 деген жоопторду алдык. Модул аралыкты билдиргендиктен балдар, каралып жаткан эки теңдемени бириктирип, модулдуу теңдеме, башкача айтканда, модулдун жардамы менен бир теңдеме түзүүгө болот. Мисалы, модул ичинде x минус 4,2 барабар 3,1. Балдар, модулдуу теңдеме өзүнө эки теңдемени камтыйт. X минус a барабар b жана минус кашан ичинде x минус a барабар b. Мында b терс сан эмес. Башкача айтканда, терс сан болбош керек. Себеби модул бул терс деп эсептелбейт. Эми теңдемени карасак. Биринчи теңдеме x минус 4,2 барабар 3,1. Ал эми экинчи теңдемебиз минус кашан ичинде x минус 4,2 барабар 3,1. Эки теңдемени карайбыз. Теңдемелерди чыгаруу жолу менен чыгарып, теңдеменин табырын табабыз. Ошентип биз m 4,1 чекитинен 3,1 аралыкта жайгашкан маселенин эки чыгарылышын таптык. 1,1 жана 7,3 чекиттери. Демек балдар, модул белгисин кармаган теңдемени кантип чыгарат экенбиз? Ооба балдар, эки жолун менен чыгарабыз. Башкача айтканда, модул теңдемесин эки жөнөкөй түрдүү теңдемеге ажыратып, анан чыгарат экенбиз. Биринчи мисалды карасак,
Модул içinde x minus 5,12 barabar 2,1. Модулду теңдеменин шарты боюнча эки теңдеме түзүп алабыз. Биринчи теңдемени чыгарсак, теңдеменин тамыры 7,3 болот. Экинчи теңдемени карасак, кашаны ачуу процесси менен кашанын сыртында минус белгисин эске алуу менен теңдемени чыгарабыз. Демек, жообу x барабар 3,11 болот. Демек, теңдеменин тамыры 7,13 жана 3,11. Экинчи теңдемени карасак, модул ичинде x минус 2,37 барабар 2,21. Кана балдар, жогорудагы теңдемеге салыштырып, теңдеменин тамырын тапканга аракет кылып көргүлөчү. Силерге бир нече убакыт берейин. Азаматсыңар, аракет кылып ой жүгүртүп көргөнүңөр абдан жакшы. Азыр мен силерге туура жоопторун чыгарып берем, өзүңөрдү чыгарган эсебиңер менен салыштырып көргүлө. Модулду теңдеменин шарты боюнча эки теңдеме түзүп алалы. Биринчи теңдеменин жообу 0,16, ал эми экинчи теңдеменин жообу минус 4,58 деген тамырга ээ болобуз. Экранда модулду теңдемеге тиешелүү эки аныктама турат. Эмнени байкап жатасыңар? Жакшылап көңүл буруп көргүлөчү. Туура айтасыңар. Мында биринчи аныктамада f at x, ал эми экинчи аныктамада x минус a. x минус a теңдемени жалпылоо иретинде f at x деп алабыз. Башкача айтканда f at x көп мүчө. Демек балдар, каалагандай теңдемени модул белгисин камтыган теңдеме катары чыгарууга болот экен. Мисал катары төмөндөгүдөй мисалдарды карап өтөлү. Бизге x барабар 25 деген модулду теңдеме берилсин. Модулду теңдеменин өзүнө эки теңдемени камтыйт деген шарт боюнча эки теңдеме түзүп алабыз. x барабар 25 жана минус x барабар 25. Мында теңдемени чыгаруу жолу менен төмөндөгүдөй тамырларга ээ болобуз. Башкача айтканда x барабар 25 жана x барабар минус 25. Балдар, модул белгисин камтыган дагы бир нече татаал теңдемелерди чыгарып көрөлү. Экранда көрүп тургандай 3 мисал берилди. Келгиле, биринчи мисалды чогуу биргеликте чыгарып, силер аныкталган балдар, модул белгисин камтыган дагы бир нече татаал теңдемелерди чыгарып көрөлү. Экранда көрүп тургандай 3 мисал берилди. Келгиле, биринчи мисалды чогуу биргеликте чыгаралы. Андыктан телеге жакын отуруп, өзүңөргө керектүү жерлерин жазып алгыла. Модул ичинде 3x минус 2 модул ичинде 3x минус 21 барабар 10,2 теңдемесинин эки теңдеме түзүп алабыз. 3x минус 21 барабар 10,2 жана минус кашанын ичинде 3x минус 21 барабар 10,2. Балдар, биринчи теңдемеде минус 21-ди барабардыктын сол жагына карама каршы белги менен өткөзүп алып, 10,2-ге кошуп, чыккан санды 3-кө бөлсөк, теңдеменин тамыры 10,4 болот. Ал эми экинчи теңдемеде алгач кашаны ачабыз. Мында кашанын сыртында минус белгиси болгондуктан, кашанын ичиндеги сандар карама каршы сан менен өзгөрөт. Анда бизде минус 3x плюс 21 барабар 10,2 теңдеме келип чыгат. Эми балдар, жогоруда биринчи теңдемени чыгаргандай кылып, чыгарабыз дагы теңдеменин тамыры 3,6 деген жоопту алабыз. Демек балдар,
модул ичинде 3х минус 21 барабар 10,2 теңдеменин жооптору 10,4 жана 3,6 болду. Кана балдар, эми силер биринчи теңдемеге окшоштуруп же модулду теңдемени чыгаруунун түшүнгөнүңөр боюнча экинчи теңдемени чыгарып көргүлөчү. Силерге жагымдуу атмосфера тартуулоо үчүн төмөндөгүдөй музыка коюп берейин. Кана балдар, чыгарып баштайбыз. Убакыт абдан чектелүү. Балдар, силерди түшүнөм. Убакыт кыска берилгендиктен балким ирети менен жазып жетишпей калдыңар. Бирок эсептеп жообун таптыңар деп ишенем. Анда текшерүү иретинде мен силерге экранга туура жоопторун чыгарып берейин. Силер өзүңөрдүн эсептөөңөрдү текшергиле. Берилген теңдемедеги минус 3 санын барабардыктын сол жагына карама каршы белги менен өткөзүп 211-ге кошобуз. Эми ушул жерден эки түрдүү теңдеме түзүп, башкача айтканда эки жөнөкөй теңдеме түзүп, теңдемени чыгарып баштайбыз. Мындан кийин чыгаруу процесси силерге белгилүү, балдар. Кадимки сызыктуу теңдемени чыгаруу жолу менен чыгарабыз. Демек, теңдеменин тамыры 37,4 жана минус 48,2. Ал эми үчүнчү теңдемени карасак, теңдемедеги 13 санын барабардыктын сол жагына карама каршы белги менен алып өтүп, 11 санынан кемитебиз. Барабар минус 2 келип чыгат. Эсиңерге сала кетсем, балдар, модул бул аралык. Ал эми аралык эч качан терс сан менен берилбейт. Демек, бул теңдеменин чыгарылышы жок. Балдар, жогоруда биз силер менен бирдикте даяр түзүлгөн теңдемелерди чыгарып келдик. Эми модул белгисин камтыган маселелерди чыгарып көрөбүз. Уулжан 64 км/саат ылдамдык менен машина менен үйүнөн чыкты. Анын артынан 1,5 сааттан кийин 80 км/саат ылдамдыкта Керим жолго чыкты. Канча сааттан кийин экөөнүн ортосундагы аралык 8 километрди түзөт. Керимдин ылдамдыгы Уулжанга караганда тез болгондуктан кандайдыр бир убакыттан кийин ашат. Демек, канча убакыттан кийин 8 километрге ашат. Керимдин жолдо жүргөн убактысы Т менен белгилесек, анда Уулжан 1,5 саатта 96 километр өткөн жана басып өткөн аралыкты 96,64 Т деп белгилеп алабыз. Ал эми Керимдин басып өткөн жолу 80 Т болот. Мына ушул белгилөөлөрдүн жардамы менен модулдуу теңдеме түзөбүз. Себеби эки чекитти табуу керек. Башкача айтканда, Керим Уулжанга 8 километр жеткени калганда жана 8 километр ашкандагы чекиттер. Балдар, теңдемедин Уулжан өткөн жол менен Керим өткөн жолду кемитип же кошсок 8 километр аралык келип чыгат. Эми модулдуу теңдемени эки жөнөкөй теңдемеге ажыратып, теңдемени чыгаруу жолу менен теңдемелердин тамырын табабыз. Силерге сызыктуу теңдемелерди чыгаруу жолдорун кайталоонун кажети жок деп ойлойм. Себеби бул теңдемелерди биз 4-5 класстан бери чыгарып келебиз. Эми маселенин теңдеменин тамырлары 5,5 жана 6,5 деген сандар болду. Демек, балдар, Керим Уулжанга 5,5 сааттан кийин 8 километр аралыкта артта болот. Ал эми 6,5 сааттан кийин 8 километр алдыда болот. Башкача айтканда, Уулжандан 8 километр ашат
ашып кетет. Дагы бир ушул сыяктуу маселе карап көрөлү. Оштон Жалал-Абадка чейин аралык 100 километр. Оштон Жалал-Абадка 17 км/саат ылдамдык менен Ислам келе жатат. Ал эми Жалал-Абадтан Ошко 23 км/саат ылдамдык менен Таалай келе жатат. Канча сааттан кийин алардын ортосундагы аралык 30 км болот. Балдар, маселедеги берилген суроого жакшылап көңүл бурсак, Таалай менен Исламдын жолукканга чейин канча сааттан кийин аралыгы ортосунда 30 км болот жана жолуккандан кийин канча сааттан кийин алардын ортосундагы аралык 30 км болот деген суроо берилип жатат. Демек, биз эки жооп алышыбыз керек. Теңдеме түзүү үчүн белгилөө жүргүзөбүз. Убакытты Т деп белгилеп, жана Таалай менен Исламдын ылдамдыгын кошсок, башкача айтканда 17 км/саатка 23 км/саатты кошсок 40 км/саат. Анда алардын жалпы өткөн жолу 40 Т болот. Ал эми Ош Жалал-Абад аралыгы 100 км. Белгилөөнүн жардамы менен модулду теңдеме түзөбүз. Модул ичинде 40 Т кошу 30 барабар 100. Эми модулду теңдемени эки жөнөкөй теңдемеге ажыратып, теңдемелерди чыгаруу жолу менен теңдемелердин тамырын табабыз. Теңдеменин тамыры 1,75 жана -3,25 деген сандар болду. Балдар, Т барабар -3,25 дегенди кандай түшүнсөк болот? Бул жерде Таалай менен Исламдын жолугушуп, андан кийин бири-биринен 30 км аралыкта алыстагандыгы белгиленет. Тактап айтканда, балдар, жолуккандан кийинки убакыт минус менен чыгып калат. Демек, балдар, Ислам менен Таалайдын жолукканга чейин 1,75 саат, ал эми жолуккандан кийин 3,25 сааттан кийин ортосундагы аралык 30 км болот. Демек, балдар, бүгүнкү сабакта модул белгисин кармаган теңдемелерди өттүк. Модулду теңдеме дегени кандай экен? Кандай түшүндүңөр? Ким кандай түшүндү? Ой жүгүртүп, өзүңөр анализ берип көргүлөчү. Туура айтасыңар, балдар. Өзүнө эки теңдемени камтыган же эки чыгарылышка теңдемелер модулду теңдеме деп аталат экен. Башкача айтканда, теңдемени биз жөнөкөй эки теңдемеге ажыратып, эки тамырга болобуз. Маселелерди дагы эки чыгарылышка болуш үчүн модулду теңдемелер менен чыгарсак болот экен. Демек, биз биринчи жана экинчи телесабактарда модул деген түшүнүктү кеңири болдук. Келгиле, балдар, алган билимдердин жардамы менен модул деген эмне? Модулдун жардамы менен эмнени табууга болот? Модулду кантип чыгарабыз? Жана башка суроолорго жооп берип, экрандагы класстерди толтуралы. Модул бул аралык. Дагы эмнелерди түшүндүңөр? Модулдан дайыма кандай сандар чыгат экен? Туура айтасыңар, оң сандар чыгат. Нөлдүн модулу дайыма 0-гө барабар. Модулдун жардамы менен биз кесиндини да тапсак болот. Модулду теңдеме түзүп, эки тамырга болсок болот. Жана ошондой эле сандын модулу сандын абсолюттук мааниси боло алат. Кана, балдар, дагы эмнелерди түшүндүңөр? Өз алдынча анализ жүргүзүп, класстерди толуктайбыз. Урматтуу окуучулар, жаңы нерсени үйрөнүп, жогорку деңгээлде билиш үчүн көбүрөөк практика жүргүзүү керек. Бүгүнкү өткөн темалар боюнча өз алдынча мисал иштеп көргүңөр келсе, 6 класстар үчүн математика китеби Кырдыралиев, Урдалетова жана Дайырбекованын жетекчилиги астында жазылган окуу китебинин 2 параграфтын төмөндөгү подтемаларын мисал катары чыгарып, өз алдынча машыксаңар болот. Бүгүнкү телесабакта силер менен мен Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин математика мугалими Айылчиева Айзада Чынарбековна болдум. Кийинки телесабактан көрүшкөнчө сак саламатта туруңар.